Мен дагы бир аткан болчумун, дагы бир колум бар эле, ошо менен атып жүрсөм, анан хан чыгып кетти да. Ханды чыгарат, ошол жерден кол чабуулар болуп кетти. Эң кызык жери ошол болду. Баягы оюндун арасында хан чыгарыш бул мындай өтө көп кездешпейт да. Ниязалы Ташиев Астана шаарында өткөн 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда Ордо оюну боюнча курама командада мыкты оюн көрсөткөн оюнчулардан бири. Мекенине алтын медаль менен келген спортчу жеңишке жетишүү оңой болбогонун айтат. Ал жерде командалар абдан күчтүү болду, жакшы даярданып келишкен. Атап айтсак, Тажикстан, Казакстан командалары, Америкадагы аябай жакшы даярдыкта келген экен. Алар менен беттеш болду. 2 подгруппага бөлүп оюн өттү негизинен. Анын биринчи подгруппасында ошол Казакстан, Чехия жана Монголия командалары түштү. Ал жактан Казакстан биринчи болуп, подгруппадан биринчи болуп чыкты. Ал жерде 4 команданы биз 4 менен 3 менен тең беттешип чыктык. Бардыгын бир 2-0 эсеби менен утуп чыктык да. Алгач ал Кыргызстандын Ордо боюнча курама командасына тандалып алынып, оюнчулар менен биргеликте көчмөндөр оюнуна 15 күн даярдык көрүшкөн. Кыргызстандын курама командасы финалда 2-0 эсебинде Казакстандын командасын жеңип чемпион аталган. Биздин даярдыктар абдан жакшы болчу. Себеби буга чейинки баягындай легионер оюнчулар кирген да командагачы. Ошондуктан ал жерде бир Россия Федерациясынын командасын биз 3-0 уттук. Калган командаларды 2-0 утуп келдик. Ошол менен биз финалда Казакстан командасы менен беттештик да. Казакстанды да биз мөөнөтүнөн мурда уттук. Бир эки эле ордо салдык да, кайра салып. Ошондо бир эки эле кайтардык, ошо менен биз досрочно деп коет, орусча. Мөөнөтүнөн мурда жеңишке жетиштик да. Анын Ордо оюнуна болгон кызыгуусу жаш кезинен башталган. Кичинекей кезинде агаларынын оюндарын көрүп үйрөнгөн. Ниязалы Ташиев сыяктуу Астана шаарында өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна Ош шаарынан жалпы 7 спортчу барып, 5 медаль менен кайтышты. Биздин Ош шаарынан 9 коргол оюнунан, Ордо оюнунан, алыш күрөшүнөн, казак күрөшүнөн биздин балбандарыбыз катышты. Алардын жыйынтыктарын атай кетсек, Ташиев Нияз Кыргызстан командасы менен ойноп биринчи орунга ээ болушту. Абидинов Баяман балабыз алыш күрөшү боюнча 60 кг салмакта алла биринчи орунда болду. Абдырасулов Марлен 65 кг салмакта 3-чү орунда ээ болду. Андан тышкары дагы биздин 6 машыгуучуларыбыз спорттун ар кандай түрүнөн калыстык кызматтарга катышты. Эске салсак, Астанада өткөн 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна Кыргызстандан 183 спортчу спорттун 18 түрү боюнча катышты. Жалпы командалык эсепте 65 медаль менен 2-чи орунду ээлеген. Нурастан Бакытбеков, Бектур Калбек уулу, ЛТР Ош шаары.